Altınım, berekem canım. Үлгүлүү эле үй бүлө болчу. Ынтымактуу. Эшик катуу тарсылдап аткандарын уккам, но я думала, это в первом подъезде. Чогуу эле ынтымактуу жашайсыз. Эми аябай эми күнөө. Апасы үйлөп атпады. Чөтүсүн эркектер катуу кармасын. Жактан эки аял чуркады да. Кайненеси менен жанагы ыңсыз го дейм ошо. Кечээ дал ушул эшиктин аркасында 47 жаштагы аял өзүнүн күйөөсү тарабынан өлтүрүлдү деген маалымат тараган. Алдын ала маалыматтарга караганда алар ажырашуу боюнча соттук отурумдан кийин жолдошу экөөнүн ортосунда жаңжал чыгып, жолдошу травматикалык тапанча менен жубайына атып жиберген. Ал эми 47 жаштагы аял дал ушул батирден каза тапкан. Дал ушул окуя боюнча алда биз менен биргеликте маалыматтарды биле аласыздар. Биз менен чогуу болуңуздар. Мен кечээ эшикке чыгып берден баласын көрүп калдым да, баягы кыйкырып ыйлап аткан моментинчи. Болгон ошол. Анан үйүнө киребиз деп эме салып калышты баягындай. Милиция келип калды как раз. Ага чейин мен бир жакка шашып кетип аткам, кетип калган. Балдар жанында үйүндө болгон да ошондо, эки баласы. Эки баласын билбейм, бирок бир баласы ушул жерде ыйлап аткан экен. Эшиктин алдында бетиги жерде. Мен бир жерде балдар мушташып атабы деп ойлогом да. Буга чейин да ушундай зомбулуктарды аялына көргөзүп келген деген дагы маалыматтар тарап атат го, ал жөнүндө Андай вообще биз мына кошуна катар эми билбейм, баардык кошуналар сурап көрсөң экөө жетелешип жүрчү, сонун мындай. Даже кандай десем, элдин баары эле мындай суктанып турчу да, негизи эле аябай ынтымактуу жашашчу. Ал эми кечээ эле соттук процесс Даже өттү. булардын урушканын биз билген жокпуз, мындай кошуна катар ажырашкан да болгон. Бывший деп жазып атат, бирок антип да бывший экенин да билген жокпуз. Чогуу эле ынтымактуу жашашчу. Биз билгенден. А сиз кандай ойлойсуз, деги эле эмне себеп болду ушундай окуянын катталышына? Мисалы травматикалык тапанча менен аялдын жубайын атып жибериптир деп атышпайбы? Эми анын үй бүлөлүк себептерин мен билбейм да кандай болду. Ар бир үйдө кандай эме болуп атканын. Точно эме билбейбиз, бирок мындай айтып атпайм. Үлгүлүү эле үй бүлө болчу. Ынтымактуу. Эч кандай бир эмеси жок. А сырттан байкалчу эмес, баягы зомбулук катталып атканы же болбосо ошол жубайынын кандайдыр бир. Жок. Даже балдары деле ушул жерде жүрөт го да, эч бир мындай эме байкалчу эмес. А сиздин балдарыңыз менен балдар баягы катнашып турчу беле ойноп, кошуна катары? Эми мен точно билбейм, бирок кичүү балам менен классташ экен, кичүү баласы деди. Бир класста окушат экен. Ошо. Сиздер үчүн күтүүсүз жагдай болсо керек, буга чейин мисалы бул батырды такыр эле. Мындай эч ким даже бирөө да ойлогон эмес. Бул кошуна тегеректерден даже. Билбейм мен. Жанында жакын жашагандар билбесе, биз ойлогон эмеспиз. Унчалык эме экенин. Окуяга мисалы күбө катары өзүңүз дагы катыштыңызбы? Бул жакта милиция кызматкерлери келип атса, сөөгүн алып чыгып кетип аткан же болбосо кандай деп Аларды көргөн жокмун. Үйүнө кирген жоксуздар, э? Үйүнө кирген жокпуз. Мен шашылыш бир жака кетип аткам, кетип калдым да. Бери как раз милиция келип эшигин ачып аткан мезгилде. Сиздин жубайыңызчы, бул жубай менен катышып турчу экен, сүйлөшүп сураган жоксузбу? Жок. А саат канчаларда милиция кызматкерлери бул жерде пайда болушту? 9-дарга өтүп калган болуш керек эле. Кечээ убак болду. Кечке мал караң кирип калган. Окей, дұрыс. Окуя болгон күнү кечээ сиз жок болдуңуз, анан келе атсаңыз эле бул жерде. Жок. Үйдө болчумун, мен чыгып бир жакка кетип аткам. Кетип атсам, мына жерде кыйкырык көкүрөк болотчу бул жерде. Эмне болуп атат экен деп мындай карасам, эми жаштар баягы ичип алып эме болуп атабы деп көрсө баласы ыйлап атат. Ошо Кичинекей баласы? чоң баласы го дейм. Ошол кыйкырып атыптыр да, анан сөздөрүнө түшүнгөн жокмун, маани берген жокмун. Анан айтып калышты, ушу жактан эки аял чуркады да. Жанагы кайненеси менен жанагы эме балдызды ыңсыз го дейм ошо. Чуркашты бияка ач деп кыйкырып атышты, анан бияктан милиция чыгып. Батырдын ичинен култалып турбу ошондо? Ошондой. Ошо укканым. А так мындай болот деп такыр ойлогон эмеспиз. Буларды үй бүлөсүндө аябай ынтымактуу болчу мен билгенде. Эми арганда өткөндө тагдырды. Түндө кошуналар эметишти, ойгонуп баягы баары переживать этип. А так билген жокмун мен. Ал окуяны каяктан уктуңуз? Апасы ыйлап атпады түндө. Апасы менен сиңдиси келип ошол жерде. Сиңдисин деле көргөн жокмун, просто могу ызычуудан эле эметтик да. А жубайын негизи сиз көрүп жүрчү белеңиз? Эжекең кечүүн туулган күнү болчу деп айтып атышат,
көргөн жок. Көрүп эле жүргөм, бирок мындай тесно не общались да. Мындай сыртынан көрүп жүрчүсүз, байкеничи? Байкенде эле. Мурун милиция кызматкери болчу, анан мурда дагы ушундай зор зомбулуктарга катталып туруш экенин айтышты. Аны деле билбейсизби? Жакшынакай эле үй бүлө болчу. Ал эми ажырашып жатканы тууралуу деле билген маалыматыңыз эмес. жок болчу, э? Потому что киришип чыгышып эле, ээрчишип эле, балдары деле ойноп, жакшынакай эле үй бүлө болчу. Кечээ менен баласы дагы ошол кородо ыйлап атты деп айтып атышат го. Жок, баласын ыйлаганын көргөн жокмун. Мен ошо 8-9 ортосунда кызым менен чыккам магазинге. Улуу кызым менен чыкканда астыман улуу баласын жолуккам да. Жакшынакай эле чыгып кеткен. Шапкасын кийип астыман чыккан. Эшиги жаппай чыккан да. Мен карап коюлуп өткөм, эч кандай ызы чуу эчтеке жок болчу. Жакшынакай эле болчу да. Эми бирдеке уксам мен деле эме алмакмын. Маалымат алмаксыздар да. Эми Ызы чуу канчада башталды? билбейм, мен саат 10:30 эметтим. Эшик каттуу тарсылдап аткандарын уккам, но я думала, это в первом подъезде. Эми 1:30 уктап калса эшикти тыкылатып атат го деп ойлогом да. Бирок аябай каттуу эме тарсылдап аткан. Ошону эле уккам, анан көңүл деле бөлгөн эмесмин да. Ошол. Негизи баягы кайсы жакта иштечү билбейсизби ал эжеке? Кайсыл жакта иштечү эжекенин билбейсизби? Мугалим деп уккам. Мугалим деп уккам, жолдошу тренер деп билчүбүз. Эми буш сотрудник экенин билчүбүз, бирок биз тааныгандан бери эле вроде тренер. Сиз канчадан бери аларды тааныйсыз? Мындай сыртынан? 19-жылдан бери. 2019-дан бери. Рахмат жок. Урматтуу көрүүчүлөр, дал ушул подъездде чогуу кошуна болуп жашагандар бизге камерадан сырткары маалымат беришти. Учурда балдарыбыз мектепке баруудан биз эшикке чыгуудан коркуп атабыз. Бир топ эле психологиялык бизге травма болду деп билдиришүүдө. Учурда камерага комментарий берүүдөн баш тартышты. Алдыда дагы сиздерге маалыматтар болсо, биргеликте билип, сиздер менен бөлүшүүгө даярбыз. Сокол медиа менен биргеликте болуңуздар. Аялдарга карата зор зомбулукка болгон жазанын күчөтүлүшүн каалайт белеңиз? Баары чеги менен. Потому что себеби жок, аялдардан деле чыгат. Аялдын тили жаман. Бир жактуу Туура карабаш эмес. керек. Бир жактуу карабаш керек. Карабаш керек да, потому что жакшы эркектер деле көп, аны жаман кылган аял. Жаман эркектер бар, аны жакшы кылган деле аял. Аялдан көп нерсе зависит этет да. Аял эстүү болуш керек. Азыр мен мына көбүнчө мына психологдорго аябай каршымын. Сен өзүң үчүн жашашың керек, сен өзүңдү карашың керек. Бул аябай туура эмес. Эмнегенде аял жаралгандан Алла Таала жараткан деле адам атадан кийин жараткан. Эми шариаттын жолу менен ошентип ойлойм да. Сиздин оюңузду билсек, ушул окуя боюнча кандай ойлойсуз? Мен айттым го, бул бир эки жактын да көз карашын алыш керек да. Биз окуп карап атабыз, бир гана эле эркектерди виноват кылып ататындай. Эми баягы бизде кыргызда бар го, мындай үн чыкканда эки колдо урганда үн чыгат, бир жактан чыкпайт. Кол чапканда эки жактан үн чыгат. Ошол менин оюм, кыздар бирок билбейт. Атып салуу. Жеткиргенде чеге жетет. Тил жаман. Сен маңдайыңа келип бирөө же атаңды, же энеңди, же өзүң намысыңа аябай тийгенде сен деле чыгып кетесиң. Потому что биздин каныбызда жин шайтан бар. Канда жашайт. Сабыр жүрөктө болот. Эми бу жерде аял деле күйөөс тилекке нервный болуп калган булар. Может күйөөсүн көрүп нарушение болот, көбүнчө эркекте көп болот. Аялдар бак үйдө отурат да кыбыра берет, туурабы? Ошон үчүн эркекте күнөөлүү көп. Эмнеге мен атты өлтүрөм? Ажырашып кетип кал. Шабадан көтөрүп кете бергин. Аны эч ким кармабайт. Аркасында эки бала жетим калды деп да айтып атышат. Эки бала эми баарында балдар азыр жетим калып атат. Көпчүлүгү эле. Эмченин эрктери жок. Бизге окшоп чыдабайт. Биз аябай чыдаганбыз. Урган деле, сабаган деле чыдаганбыз. Мына мен 87-м, 83-төмүн. Күйөөмөн 50 жашадым. 5 баланы окуттум, чоңойттум, баарды иштеп атышат. Неберем Кудай шүкүр бар иштеп атышат. Кудай шүкүр. Ал эми адам терпениясына билбейм. Анан азыр кыздарым деле Кудай шүкүр. Күйөөлөр менен урушат, талашат, эки баланы өстүрүп атат, баары сыртта окуп атышат. Мындай болгон мен ушул жылдары өтө туура эмес болуп атат. Көбөйүп кетти окшойт аялдар. Аябай көп күйөөсү келип аялын өлтүрөт. Эми аял баягы эмне күнөө? Эмне күнөө? Аял баягы мүмкүн акчасын бербей койсо, же күйөөсү башка жака кетип калса, анан кийин ач калса урушат да. Туурабы? Анан күйөөсү акча берип турса, баары көңүл карап эмне келмей, аял жинни келет. Эч качан жинни келбейт болуш керек. Ошо аялдарга карата зор зомбулук көргөзгөн эркек адамдарга жаза күчөтүлүшүн күчөтүлсүн, эркектер катуу кармасын. Эркектер жанагы көчөгө баспасын. Тарткан караса мен көп эркек сигарет тарткан сигарет. Анан биз баягы отуруп кемпирлер чай ичкенди көрүп атабыз го.
эркек отуруп алып деле сигарета тартып турса ошо мушташып атса бир талашташ эмне кереги эмне ушу турмушта кудайга шүгүр курсактары ток дийим бүтүн акчалар бар эмне кереги бар эми аялдарга эмне күнөө үйдө отуруп бала баккан күнөөбү төрөгөн күнөөлүүбү ушу эркектер бир жолу төрөсө аялдын азаты ушуну билет эле туурабы эркек төрбөйт да ошон үчүн жаса берсин туура эмес кылган эркектер жасасын берсин эмесе жанагы аягын ат өлтүргөндөргө жасасын берсин камасын ошол бир эки күн ашка койсо аны түшүнөт аякта карып бүтөт атат да эмне кылайм мен баг балдарды туура илгерки 15 отуруспойчу 15 чоң деле өтүшчү 15 отуруп койгондон кийин алар чыкайм деп жанагы бошун эң жаманын берчи алып барып куюп берчи мен сөзүмө тарбия иштегем көргөм да баарын ошолорду ишчи анан эртең нептир көчө шыпыртчу сакалы мынап чыкчу экинчи мас болчу эмес алар урчу да эмес ошондой кылыш керек эркектерди Акыркы учурда коомчулукта бул эркек кишилер аялдыкка зордук зомбулук көрсөтүп жатат. Муну мен эмнеге айтмакчымын, эми жаштар бул жылдан жылга слабый болуп бартабы же ар кандай оюн зоокторго азгырылып ошонун айынан келип чыгып атабы же кандай болуп атат? Кызганычтын айынан деп ойлойм. Кызганычтын айынан болушу мүмкүн, бирок билбейм эми ар ким адамдын ар кандай ою бар да. Мен жеке ошондой ойлойм да. Коомго аябай эле таасири тийип атат да, мисалычы. Ошо. Ал эми ошол зор зомбулукка карата жазанын күчөтүлүшүн каалайт белеңиз, деги эле колдойт белеңиз? Негизи жазанын ой эми ар кандай мисалы эми аялына аябай эле ошондой өлүм болуп өлүм колдоно турган болсо жазасын да оор кылышын колдомокмун. Ошол оор болушун колдойм. Именно по отношению к женщинам аябай идет насилие со стороны мужчин, да, мужей. А вот я не слышу, что муж убил вчерашнее событие, я не помню, но тем не менее по всему Кыргызстану, не только по Кыргызстану, везде идет вот такое насилие, издевается над женщинами. Ал эми ошол жазага зор зомбулукка карата жазага дагы да бир күчөтүлүү киргизилишин каалайт белеңиз? Каалап элем. Биринчиден иштеген жеринен аябай мындай талкуу болуш керек ошону. Ошол жерде анча мынча выговор алып, анан и дальше по статья боюнча ошолорго обязательно эме закон негизинде алар жооп бериш керек да. Бирок туура эмес да. Көбүнчө зордук зомбулук эми Кыргызстанда деле анча көп эле эмес. Башка деле өлкөлөрдө катталып атат. Бул эми мындай кокустук кырсык десек болот. Ушул нерсени кантип токтото алабыз сиздин оюңуз боюнча? Эми бул нерсени ар бир үй бүлөдөн баштасак болот. Мисалы үчүн мамлекет бул үй бүлөлөрдөн турат да. Кыргыз эли мисалы үчүн тарбиядан балдарды өстүрүп чоңойткондо, мектептерден, университеттерден, коомдук жайлардан мисалы үчүн тарбиялуу сабактарды, мисалы үчүн тренингтерди өтсөк болот, ар кандай. Айтсаңыз, ал эми ушул аялдарга зор зомбулук көргөзгөн эркектерге жазанын күчөтүлүшүн колдойт белеңиз? Колдойбуз, конечно. Күчөтүп эле атат. Зомбулук бул эми боло берет. Адамдардын өзүнөн болот, негизи руханий жагынан. Ошо жан дүйнөсүнөн болот. Жалпы эркектерди күнөөлөгөн туура эмес. Ар бир адам өзүнүн небесинен болот да. Психологиясынан.